Жылына 145 миллион киловольт саат иштеп чыгууга жөндөмдүү ат башы кесинде 30 жылдан бери эмгектенген Кубанычбек Исаевдин пикиринде өз ишканасы өзүнүн экинчи өмүрүн сүрүүдө. Кырдаалдын жагымдуулугу эңирде мында жүрүп жаткан реконструкциянын ийгилиги менен түшүндүрүлөт. Эми мурдагыдай үзгүлтүк токтоп калуу дегендер жок. Тетиктер деле эскирет экен да. Жаңырганы неси биз үчүн жакшы эле, бүт эле компьютерный система тияк-бияк. Мурункулар баягы темирди деле сынат экен, эскирет экен. Чарчайт экен да, мынча айтканда. Реконструкция болгон бизге жакшы. Жогордагы каарманыбыз ардегерден саналган ат башы кесин реконструкциялоого Швейцариянын экономика боюнча мамлекеттик катчылыгы грант түрүндө 24 миллион франк же 1 миллиард 680 миллион сом караган. Адистердин эсептөөлөрүндө ушул сумма аталган ишкананын баардык жабдууларды алмаштырууга кең кесири жетет. Испания өндүрүштөн чыгарылган мына бул жаңы генератор 1 саатта 11,4 мегаватт кубаттуулук иштеп чыгат. Ал эми бүгүнкү күндө иштеп жаткан мына бул эски генератор дегенде 10 мегаватт кубаттуулукка эсептелген. Бирок убакыттын өтүшү менен бул агрегат эскерип, бүгүнкү күндө ал алмаштырууга муктаж. Ал эми эскилерди алмаштыра турган жаңылары күзайларында ишке кирип, анын натыйжасында Кыргыз энергетикасынын көз башындагы кесиптин кубаттуулук өндүрүүсү алда канча жакшырмакчы. Ошого жараша калкты кышпы, жайбы электр жарыгы менен камсыздоодо олуттуу маселелер жаралбайт. Реконструкция аягында иштеринде кесиптин кубаттуулугу 20% тегеретесинде көбөйөт. 45-46 мегаватт болот. Мурунку кубаттуулук 40 мегаватт болчу реконструкцияга чейин. Ат башы кесиптин кубаттуулугу Нарын областынын жылдык керектөөсүн 30%ке чукул камсыздап калат реконструкция бүткөндөн кийин. Ошол эле учурда электр станциялар ачык акционердик коому да өз тутумдагы объектинин айрым муктаждарын канааттандырууга 10 миллион сомун бөлдү. Андыктан деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жайгашып, климаттык шарты катаал эки өрөөнүн керегине жараган ат башы кеси чындап эле өзүнүн экинчи өмүрүнө кадам таштады десек аша чапкандык эместир. Мындай айтканда кесибиз бир канча бир жылдарга алдыга уже жаңырып, өндүрүшү көбөйүп калат. Буга чейин 135 миллион киловатт, 145 миллион киловаттын тегерегин өндүрүп аткан болсо, буюрса реконструкция бүткөндөн кийин 180 миллион киловаттын тегерегинде өндүрүүгө жетебиз да. Бул чоң жетишкендиктердин бири болот. Тилекке каршы Нарын районунда ат башы кеси сыяктуу жергиликтүү казынага арбын киреше түшүргө жөндөмдүү ири объекттер жок десе, демек анын дагы кыйла жылдарга кызмат кылары нарындыктар үчүн мыкты стимул. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсаконов, Нарын облусу.